Жанар Акаев: Кызыл Белде атышуу убактылуу токтоду, бирок жергиликтүү эл тажиктер келишимди бузушу толук мүмкүн деп ишенбей турушат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Facebook'тагы баракчасына жазды. Маалыматка караганда, Жанар Акаев менен депутат Алтынбек Сулайманов Баткендин дал ошол айылында жүрүшөт. Баткендебиз. Кызыл Белде убактылуу атышуу токтоду, бирок жергиликтүү эл тажиктер келишимди бузушу толук мүмкүн деп ишенбей турушат. Алтынбек Сулайманов экөөбүз азыр ушул жерден келдик. Гуманитардык жардам боюнча нан жана суу жетиштүү көп жерде. Тиш паста, дары дермейк, аскерлерге тамеки көбүрөөк керектелүүдө. Азыр ар кимибиз колубуздан келгенче кол кабыш кылып, жергиликтүү элге, аскерлерге жөлөк болуп, кубаттап туралуу достор. Биз ушул жерде болобуз, башка райондорго да өтөбүз, байланышта болобуз. Булак Сереп Чекиткейжи. Артур Медетбеков: фашисттерде мындай кылган эмес, Женева сотуна кайрылалы. Тажиктер Головной, Көкташ менен эле чектелбей, Лейлек районундагы үйлөрдү застава менен мектеп жана бир топ мекемелерди өрттөп талкалашты. Анысы аз келгенсип жаш балдарды атканы эл аралык деңгээлдеги кылмыш десек да болот. Фашисттер да мындай нерсени жасаган эмес. Мындай пикирин генерал-майор, коопсуздук боюнча эксперт, УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков 7ТV Чекиткейжи сайтына билдирди. Ал ошону менен бирге бийлик эл мындан кийин кандай аракет кылышы керектиги боюнча өз сунушун айтты. Биздин бийлик Баткенге оперативдүү штаб түзүп, ошолор бүт баарын жетектеш керек. Ага УКМК, ИИМ, өзгөчө кырдаалдар министри, чек ара, саламаттыкты сактоо жана башка баардык тийиштүү кызматтар баш ийип, ар бирине жагдай боюнча тапшырма берилип, штабтан так маалымат айтылып турушу керек. Үй жайынан айрылып, талаада калган жарандарга үй жай берип, тамак ашын камсыздоодо штабтын жоопкерчилигинде болот. Тажиктердин жарановы, аскериби айтор адамдарды, жаш балдарды атканын бүт дүйнө жүзүнө маалымдап, эл аралык Женева сотуна кайрылуу керек. Атайын биргелешкен комиссия түзүп, өрттөнгөн үйлөрдү, чек ара заставаларын, мектеп, дүкөн, банктардын чыгымдарын эсептеп, Тажикстанга доомат коюш керек. Өлкөнүн түштүк аймагынын коопсуздугун күчтөндүрүү зарыл, бүгүнкү күндүн негизги талабы. Ата мекендик ММКлар бирдиктүү болуп, соц тармактарда так маалыматтарды берип турушу керек. Эл аралык маалымат айдыңында биз артта калып, уттуруп койбошубуз керек. Кыргызстанда бүгүн бийлик кандай болбосун, ким күнөөлүү, ким эмне кылды деген териштирип олтурбай, биримдикте болушубуз керек. Мекенди Кыргызстанды коргоо үчүн баарыбыз бир бүтүн, ынтымактуу болсок, ушуга окшогон талаш тартыш, согуштардан жеңил чыгып кетүүгө шарт түзүлөт. Булак 7ТV Чекиткейжи. Тажик жарандары жана аскерлери лейлектердин мал жандыктарын айдап кетишти. Тажикстандын жарандары тажик аскер кызматкерлери менен биргеликте Лейлек районунун Максат айылында 1000 баштын тегерегиндеги мал жандыктарын тартып алышып, өз аймагына айдап кетишкен. Булак Уа Чекиткейжи. Рахмонго бул жаңжал эмне үчүн керек? Баткендеги окуяларды кол салууну тажик бийлиги Путиндин тапшырмасы менен жасаганына бир нече далилдерди келтирдик. Москва уруксаат бербегенде Эмомали Рахмон мындай кадамга бармак эмес. Душанбеде ЖВКГУга мүчө мамлекеттердин жыйыны өтүп жатса, кантип эле тажик бийлиги кан төгүүгө барат? Демек, мурда эле Путин менен Рахмон план түзүшүп, Кыргызстандын бийлигине басым кылуу максатында атайын операциясын ишке ашырышты. Бүгүнкү кол салуу Кремлдин саясий буйрутмасы бир жактан Рахмонго да пайдалуу, өзүнүн элин согуш менен алаксытып, жеке бийлигин күчөтүп алат жана уулуна мураскер болууга жол ачат. ЖККУга мүчө болгон аскердик блоктун 2 мүчөсү кантип бири-бирине каршы аскердик операцияларды жүргүзүшүнө, кантип ЖККУ муну унчукпай карап олтурат, эскалацияга жол бербөө аракеттери кайда? 20-апрелден тартып тажик бийлиги орус расмийлери менен байма-бай жолугушуп атышкан. Бир апта ичинде тажик мигранттарына Орусияда жеңилдик берүү, авиабилеттерди арзандатуу, авиакаттамдарды көбөйтүү тууралуу сүйлөшүүлөр болду. Биз ишенген жамааттык коопсуздук уюмунун төрагасы дүйшөмбүгө келип, тажик ооган чек арасы менен таанышып кетти. Артынан 27 апрелде Орусиянын коргоо министри Шойгу келип, Рахмон менен жолугушту. Шойгу кетери менен Тажикстан Баткендин Көкташ айылына чуу чыгарды. Адатта эки элдин суу талашынан улам бири-бирине карата таш атышуу менен эле чектелчү.
Бул жолу тажиктер жөн эле жерден тынч жаткан лейлекти каптап кирди. Учурда Курчодо калган лейлектин айрым айылдарын тажиктер эч нерседен тартынбай четинен сүрдүрүп аткан видеолор тарап жатат. Кыргыз айылдарын сүрдүрүүнү тажик генералы өзү уюштуруп атканын өздөрү мактанып атышат. Чыр чатактын андан ары курчуп кетишине жол берилбестен анын алдын алуу зарыл. Фергана өрөөнү дүйнөдөгү калк жыш жайгашкан аймактардын бири. Бул аймактагы туруксуздук Кыргызстан менен Тажикстандын гана эмес, Өзбекстандын, Казакстандын, Орусиянын жана ал тургай Кытайдын коопсуздугуна түздөн-түз коркунуч келтирет. Дал ушул жерде биздин стратегиялык өнөктөштөр чыр чатактын алдын алууга өз салымын кошуп, тутунганга чейин күтпөстөн жана тынчтык орнотуучу аскерлерди жайгаштыруусу керек болот. Эксперттер эмне дейт? Баткен облусунун мурунку башчысы Султанбай Айжигитов тажиктердин мындай иш-аракеттерине кыргыз аскерлеринин жооп болбой жатканына таң калды. Алар агрессор болуп биздин территорияга кирип келип атса, биздин үйлөрдү өрттөп жатса, биздин адамдарды өлтүрүп жатса, ал тургай өздөрүнүн чек ара бекеттеринин ичине кирип келип кол салып жатса, эмнеге унчугушпайт? Буйрук жок деп айтпай жатышат имиш. Бул деле чоң суроо, эмне үчүн мындай болуп жатат? Бул кимдин командасы? Бул жерде суроолор аябай көп. Биз тараптан да, тажик тараптардан да акылга сыйбаган иштер болуп жатат, деди Айжигитов. Талдоочу Калнур Ормушов геосаясий оюнчуларга Тажикстанда айланып өткөн темир жол долбооруна байланыштуу чыр чатактарды күчөтүү деп эсептейт. Эл аралык коопсуздук боюнча эксперт Улан Жуманаевдин айтымында эки тарап тең жөнгө салуу принциптерин түшүнүшү керек. Мүмкүн болушунча аз аскер кийлигишүүсү менен. Феликс Кулов 1990-жылы болгон Ош окуясын эскерип, анда калкка курал жарак тапшыруу талабы дагы айтылганын, бирден бир туура чечим дипломатиялык каналдар аркылуу ишти токтоосуз баштоо, жаңжалдын токтобошу жана андан ары тереңдешине жол бербөө максатында аларды мамлекет башчыларынын жана анын ичинде ЖКК мүчөлөрүнүн катышуусу менен сүйлөшүүлөрдүн деңгээлине жеткирүү деп ишенет. Борбор Азия боюнча эксперт Григорий Михайлов учурдагы аймактык чыңалуу жалпы регионалдык кризистин, калктын жакырчылыгынын өсүшүнүн жана көптөгөн жылдардан бери чечилбей келе жаткан көйгөйлөрдүн натыйжасы деп эсептейт. Кыргызстан ресурстарды табышы керек, муштун болуп эркин топтоп, өлкө ичинде бирдиктүү тил табышы керек жана ички саясий күчтөрдү чек ара маселесин өзүн өзү пиарлоого колдонбошу керек. Антпесе мунун кесепети мындан да жаман болот деген пикирде. 29 апрелде эртең менен аскердик эксперт Мурат Бейшенов, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон менен жолугушуу демилгесин көтөрүшү керек деди. Мындан чыгуунун бирден бир жолу бул саясий эрк жана жогорку бийлик өкүлдөрүнүн талкуусу менен болгон жолугушуу. Үчүнчү жактарды арбитраждык сотту бууну жана эл аралык уюмдарды катыштырбастан буга мүмкүнчүлүк бар. Чыр чатакты чечүү убакыт узаган сайын татаалдашат. Бийлик бул маселени губернатордун деңгээлине же улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин деңгээлине түрткөн сайын өлкө ошончолук көп жоготууга учурайт. Мындан улам Кыргызстан оор шарттарды кабыл алууга аргасыз болот деп түшүндүрдү ал. Саясат таануучу Денис Бирдаков чек арадагы кырдаалдын татаалдашына байланыштуу Тажикстан башкы маселе катары чек араны тез жана өз пайдасына чечип алууну гана көздөп жатат деп эсептейт. Ошондой эле Тажикстан үчүн маселенин мындан ары чечилбегени пайдалуу экендигин кошумчалады. Анткени Кыргызстандын талаштуу аймактарын Тажик Республикасынын жарандары сатып алып жаткандыгына байланыштуу акырын сойлоп басып алуу тактикасы колдонулуп жатат. Борбор Азия чөлкөмү боюнча орусиялык эксперт жана саясат таануучу Аркадий Дубнов азаттыкка маек куруп, Тажикстан Ворух менен бириктирген жолго көзөмөл орноткусу келип жатканын, бул чатакты тажиктер алдын ала пландалган болушу мүмкүн экенин айтты. Мен өзгөчө бир-эки жагдай кооптондурду. Анткени биринчиден саат сайын тездик менен тутанган бул куралдуу чыр чатак Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйналышы аякта электе башталып жатат. Демек азыр бул жагдай тажик жетекчилигине кайсы бир согуштук аракеттерди жүргүзгөнгө ыңгайлуу болгон десек болобу? Мында ал жакка чогулган мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчылары бул чатактын чыгышына Дүйшөмбүнү түздөн-түз айыптоого батынбай, жок эле дегенде андагы мамлекеттердин өкүлдөрүнөн тажик бийлигинин дарегине кандайдыр бир сын пикир түшпөй калат деген ниет жаткандай. Бул мына ушундай алдын ала ойлонулган айлакердик болушу мүмкүн.
Тынчтыкты сактоо үчүн суверендүүлүктү жана аймактарды жоготуудан башка ар кандай ыкмаларды колдонуу керек. Эгемендик жана аймактык бүтүндүк мамлекеттин кызыкчылыгы баарынан ыйык нерсе. Булак УА чекит КЖ.